жакшынакай аянтчаны түзгөн биздин президентибиз Садыр Нуркожоевке чоң рахмат. Садыр Нуркожоевич ушундай площадканы түзбөгөндө сиздер биз менен мынчалык жакын келмек эмессиздер. Туурабы? Бизде чоң алмалуу жана кичи алмалуу деген коктуларыбыз бар. Азыр президенттин өзүнүн дайыма кайсы жерде айтат, туризмди өнүктүргүлө депчи. Ушул эле биз сизге да айттым, биз кемин десе эле биз чоң кемин, кичи кемин туризм өнүктүрүү дейбиз. Ошондой эле кокту мына бизде турат. Ошол эле алмалуу, чоң алмалуу, кичи алмалуу. Илгери мен бала кезимде мына мен мектепти бүткөнүмө 40 жылга жакындап калды. Мен ошону 3-4 класс кезимде Орловка лыжная база жаңы башталган. Ошондо жаңадан көчөттөр тигилип, азыр кандай результат берип атат, бул уже мамлекеттик деңгээл эмес, башка чет мамлекеттерге чейин Кыргызстандын жүзү болуп турат. Эгерде биз азыр ошол экини баштасак, биздин эки октун эч болбосо бирөөсүн ушул эки туризм өнүкмөк, андан тышкары жергиликтүү тургундар иш орду менен камсыз болмок. Боюнча туризм өнүктүрүүсү. Айыл өкмөт кандай эмелер бар ал жерде? Кокту бар, коктудан өтүп бир жайык жери бар, ошол жакта туризмге деп ылайыктап атканбыз да, анан ошого азыр инвесторлор болобу ошону. Мындай эмелер барбы? Ал жерге инфраструктура барбы? Жол, свет, башка нерселер? Жол эми жол бар, мал чарба жерлер бар. Ошону жакшыртыш керек туризмге ылайыктап. Электр энергия жеткен баяка? Жок. Электр энергия жок. Ну эми анда мындай кылгыла, айыл өкмөтүнүн перспективный планы болсун, келерки кеңейтилген ошо туризм деп атат, туризмди дагы өнүктүрүш керек. Анан ошол жерди мындай аны өнүктүрүү үчүн ал жердин ошондой ажайып, керемет, жакшы жер деп аны реклама кылып чыгарыш керек да, көрсөтүш керек да. Ошончолук канчалык көрсөтө алсаңар, анан ошондо инвесторлорду тартканга мындай эме болот. Анан силер өзүңөр дагы ал жерди мындай тартып көпчүлүккө тааныштырыш керек да. Таанышканда анан ошондон кичинекей кызыгуу пайда болот.